Токио шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк 32-чи Олимпиаданын алкагында уюштурулган спорт министрлеринин жыйынына Кыргызстандын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев катышты. Министрликтен кабарлашкандай, жыйынды Япониянын Маданият жана спорт министрлиги уюштурган. Жыйында Япониянын маданиятын жана спортун чагылдырган тасма көрсөтүлдү. Кайрат Иманалиев Япониянын Маданият жана спорт министри Хагиуда Коичи жана Токио Олимпиада жана Паралимпиада оюндары министри Марикава Тамауа менен жеке жолугушуп, Олимпиаданын Токиодо ийгиликтүү өтүп жаткандыгы менен куттуктады. Тараптар Кыргызстан Япония маданий жана спорттук кызматташуу маселелерин талкуулашты. Мындан сырткары Казакстандын маданият жана спорт министри Актоту Райымкулова, Түркиянын спорт жана жаштар министри Мехмет Касапоглу, Өзбекстандын туризм жана спорт министри Азир Абдулхокимов жана башка өнөктөш өлкөлөрдүн министрлери менен кызматташуу жана тажрыйба алмашуу маселелери боюнча пикир алмашуулар болду. Эске салсак, Олимпиадага Кыргызстандан 16 спортчу катышып жатат. Министрлик тарабынан дүйнөлүк Олимпиадага жана Паралимпиадага даярдык көрүү жана катышуу чыгымдары каралып, толук каржыланган жана уюштуруу жыйындары өткөрүлгөн.